Саламатсыздарбы? 2 күн мурда президент өзүнүн атайын жарлыгы менен эл үмүтү деген эл аралык стипендия жарыялап, анда дүйнөдөгү эң алдыңкы 100 жогорку окуу жайларында кыргызстандык улан кыздар билим алып, келечекте алар кыргыз өлкөсүн өнүктүрүүгө салымын кошсун деген жарлыкка кол койду. Бул жарлык боюнча талкуу уланткан жатабыз. Аны мен Гүлмира Үмүталиева студия алып барам. Ал эми мени менен бул талкууну уюштурууга катышып, ушу билим берүү жана илим министрлигинин жогорку окуу жана орто билим берүү башкармалыгынын баш кадиси Дамира Какеновна Алибаева эже келди. Саламатсызбы? Ошондой эле билим берүү боюнча эксперт, билим тармагында көптөгөн эмгектер менен белгилүү Кеңешбек Сайназаров агайыбыз келген. Саламатсызбы? Куш келипсиз. Бүгүн ошо эл үмүтү деген эл аралык стипендиянын бизде Кыргызстанда иштеп башташы боюнча сөз кылабыз. Анткени президент 2 күнгө мурунку жарлыгында ошо 1 ай аралыгында, кыска аралыкта бардык ошо тармактык билим берүү министрлигине башка жагдайларды, баягы жоболорун иштеп чыгып, бардыгын иретке келтирип, ушул эле жылы балдарды жөнөтүүгө аракет кылалы деди да. Бул калк арасында аябай жакшы кабыл алынды да. Анткени деген бизде бул мындай балдарды колдоо, илимди колдоо деген акыркы убакта болбой калганда, Акаевдин убагында 21-кылымдын кадрлары бар эле. Ушул боюнча сиз өзүңүз да айтып кетсеңиз да. Рахмат. Таланттуу жаштарга чет өлкөдөн билим алууга колдоо көрсөтүү шартта президент сиз айтып кеткен жарлыкка кече кол койду. Ал болсо жанагы социалдык, экономикалык өндүрүштөгү багыттарда, биздин Кыргызстанга керектүү багыттарда билим ала турган 50 балага эл үмүтү деген стипендиясы президенттин фондунан каржыланганы турат. Ал жыл сайын 50 стипендия болот. Анын ичинен 40 магистранттарга бөлүнөт, 10 стипендия докторантурада окуй турган биздин жаштарга бөлүнөт. 40 магистранттын ичинен дагы анын 20 орunu техника багытында окуган магистранттарга бөлүнөт, 10 орunu экономикалык багытта окуган магистранттарга бөлүнөт, жана onu социально-гуманитарный багытта окуган магистранттарга бөлүнгөн жатат. Ошондо артыкчылык так жана техникалык илимдерге берилет экен да көбүнчө. Бизге Кыргызстанга приоритеттүү, азыркы кезде приоритеттүү болуп турган багыттарга бөлүнөт экен жатат. Азырынча ошо суроо жаралып атат да. Кантип, кандай критерийлер менен ушул талапкерлерди тандап аласыздар да? Алар ачык жүрөбү, кандай болуп көрүнөт? Баягы бизде кыргыздар оозу сүткө күйгөн айранды үйлөп ичет дегенде, жана 21-кылымдын кадрларында эми бул программанын жүрүшүндө да сөз кылабыз го. Жакшы идея менен башталган, бирок ошондо министрлердин, депутаттардын балдары, бай адамдардын балдары кетип окушкан да. Карапайым элдин балдары аз эле илинген да ушуга дагы. Ушундай катачылык кайра кайталанбайбы? Жарлыкка ылайык республикалык комиссия түзүлөт. Ошол республикалык комиссия талапкерлерди конкурстан өткөзүп, анан ошолорго жана стипендияны ыйгарат. Ал кайсы критерийлер менен балдар ошол стипендияга ээ болуш үчүн азыр жобо иштелип чыгып атат. Ошол жобого ылайык, ошол жободогу критерийлерге жооп берген биздин мыкты жаштар ошол стипендияга ээ боло алат. Ал критерийлердин мисалы мен айтып кете алам. Эң биринчиси бул мурдагы, мисалы магистратурага өткөн аткан студент болсо, ал бакалавриатта окуп жүргөндөгү орто жетишкендиги 4 балдан кем болбош керек. Бул бала илим жагынан дагы өзү, мисалы
илимий иштерди жазып, ар кандай эл аралык конференцияларга катышып, ошол илимий иштерин чыгарып, же болбосо олимпиадаларга катышкан, эл аралык олимпиадаларда алдыңкы орундарды алган балдар ээ боло алат. Анан дагы бир шарт, стипендияга ээ боло турган бала милдеттүү түрдө бир чет тил менен жакшы, чет тилди жакшы билген бала болуш керек. Же англис тили, же немис тили, же француз тили, же башка чет тилдер менен. Ал чет тилди билгендиги боюнча сертификаты болуш керек обязательно. Ошол документтин баарын жана республикалык комиссия карап, анан кийин жыйынтык чыгарат. Кеңешбек агай, ушул талкуубузга сизди атайын чакырдык элек. Деги эле биздин ушул эл үмүтү деген эл аралык стипендиянын ачылышындай билим тармагында жакшы кабыл алынды, бирок бул жакшы иштеп кетиш үчүн эмнелер керек? Сиздерди дагы ушул комиссияга чакырса иштегенге барасыздарбы? Кандай нерселерди ушу сунуштайт элеңиздер да? Баягы ката кайталанбаш үчүнчү коррупциялык жол менен баягы элдин атынан барып аткан балдар барып, таланттуу балдар барсын дегендечи. Биринчиден чакырганыңыздарга рахмат, экинчиден эчеке маалыматты аябай мындай коомчулукка эмеле сиз чыгып азыр деталдарын уже түшүндүрө баштадыңыз да, аябай жакшы нерселерди айтып атасыздар. Бул нерсе баланын жанагы айтат го, төрөлгөндүгүнө эмес турганына сүйүнө турган нерсе болсун депчи. Бирок 2 күндөн бери биздин ушул билим берүү жаатындагы иштеген эксперттер жетине албай сүйүнүп турган мезгилибиз. Себеби бул нерсе дагы ошо кайра-кайралан, албетте тилекке каршы кийин мурунку 21-чи кылымдын кадрлары программасынын ичинен аябай начар бир негативдүү биз опыт алгандан кийин аябай баарыбыз эле чочулап атабыз. Бирок президенттин мындай жасаган кадамын биз элдин баардыгы ушул нерсени колдош керек. Сынчысы дагы, колдоочусу дагы болсо ушул нерсени ачык болгон нерсени жакшы болду деп айтышыбыз керек да. Себеби бул нерсе 50 балага мүмкүнчүлүк боло турган болсо дагы бул Кыргызстаныбыздын 50 жаранынын келечекте бир жарыктыкка сүйрөй турган мүмкүнчүлүк. Кыргызстаныбызда биз эки эле байлыгыбыз бар. Бул элибиз менен жаратылышыбыз. Элибиз аркылуу элдин адамдын потенциалы аркылуу Кыргызстан бүгүнкү күндө мен мисалы үчүн өзүм жумушум менен дүйнөнүн 4 бурчуна барып жүрөм, бирок ар бир жерде ошол кыргызстандык өзүнүн кыргызстандык экендигин сыймык менен алып жүрө тургандар аябай көбөйдү да. Ушул биздин негизги потенциалыбыз ушул жагынан. Бирок ошол эле мезгилде жанагы чочулай турган риск тобокелдиктер аябай көп. Ушул нерсени президенттик администрациянын ичинде ким даярдап атса, министрликте ким даярдап атса дагы чогуу бүтүрөт даярдай турган болсок, биз окшогон мисалы үчүн мен убагында ошол 99-2001 жылдары башка стипендиялык программа менен Америкага барып окуп келгем. Бирок ошол эле мезгилде жана сөздүн башында айткандай Өзбекстандан барган Үмүт программасынын стипендияттары, Казакстандан барган Балашак программасы мисалы үчүн бүгүнкү күнгө чейин иштейт. Кыргызстандан барган 21-чи кылымдын кадрлары деген стипендияттар менен барып, бирок ишенесизби, мен кыргызстандык болуп туруп, Кыргызстандын 21-чи кылымдары кадрларынан барган балдардан мен оолактачумун да. Себеби алардын барган турган турпатынан аябай мындай жийиркеничтүү нерселерди көбүрөөк көрөт элем да. Ошол үчүн мына президенттин жасап аткан жакшы иштерине биз колдоо көрсөтүп, аны ичиндеги тобокелдикке болгон нерселерин оңдосок жакшы болмок. Алардын бир канчасы мен сизге айтайын. Мисалы үчүн биринчиси бул республикалык комиссия боюнча сөз кылып атат. Мен сунуш берет элем, ушул республикалык комиссияны бүгүнкү күндө кыргызстандык болуп дүйнө жүзүндө төбөсү көрүнүп калган агайлар менен эжекелерди чакырып, ошол кишилерге тандоо жүргүзсөк жакшы болот эле да. Себеби көрүп атабыз да, бүгүнкү күндө мисалы үчүн даяр акчасы менен келип алыптыр дагы, тиги Венгриядан келген стипендиянын артында канча чуу болуп атат биздин. Ошол нерседен оолак кылыш үчүн жанагы комиссияны биз ошол бүгүнкү күндө мындай
бутуна туруп калган докторлук башка жерде, мисалы үчүн Асел Сартбаева деген эжекебиз бар, же Дүйшөн Шаматов деген агайыбыз бар, Жаныбек Оморкулов, ошол сыяктуу адамдарды чакырып комиссияга алып келе турган болсок абройлуу болот эле да. Себеби алар баардык системаны өтүп көрсөткөн. Экинчи жагы бул доступность жагынан да. Жеткиликтүү болуш үчүн бизде Кыргызстаныбыздын ичинде ушул нерсе жалаң гана эжеке жанагы айткан нерселердин көпчүлүгүндө тилекке каршы колунда бар. Анан кийин Бишкектин менен чоң шаарлардын ичинде окуп эме кылган балдар гана кирип калышы мүмкүн да. Ошол сырттан келип, мисалы өзүм менин убагымда окууга өткөнүмдө 12 бала тандалып алынган Кыргызстан ичинен. 11өөсү Бишкектен, анан мен гана региондон тандалып анан кийин кеткен элем да. Ушул нерсени биз мүмкүнчүлүктүү, мисалы үчүн азыр сиздер регионалдык квота сыяктуу киргизелик деп ойлоп атасыз да. Регионалдык тармакта бирок жок дегенде регионунан чыгып аткан мындай лидерлик касиеттери бар балдарга дагы көбүрөөк мүмкүнчүлүктү көрсөтүп берсе, кийинкиси болсо бул прозрачность, ачык айкындуулук да. Чечимдердин баардыгы ачык айкын, белгилүү жакшы критерийлер менен жасала турган болсо жакшы болот. Акыр дагы бир эмени мүмкүнчүлүктөн пайдаланып айтып кетейин. Кече аябай көп талкууланды. Биздин дүйнө жүзүндөгү менмин деген 50 же 100 университетке жөнөтөбүз деп атат. Бул бир аз тайкы нерсе. Себеби, мисалы үчүн Гарвард же болбосо Стэнфорд же башка эмелерди айтайлы, ал университеттер ооба дүйнөдөгү рейтинг боюнча алдыңкы 100гө кириши мүмкүн. Бирок эгерде техникалык жактан айта турган болсок, мисалы үчүн МИТ, да, Мичиганский институт технологий. Ал жерде ал жер техникалык жактан рейтингке жана университеттердин ичине кирбеши мүмкүн, бирок техникалык жактан жана адистештирүү жагынан эң күчтүү деген. Ошол жагынан мына жоон түзүп атканда ошол жагынан көбүрөөк басым жасап карасаңыздар жакшы болот да. Себеби жана университеттердин эле аркасынан бара турган болсок, биз эми алданып калышыбыз мүмкүн да. Акыркысы эң маанилүүсү, ошол балдар келгенден кийин канчалык деңгээлде Кыргызстандын пайдасы үчүн иштетип калабыз. Биз Кыргызстандын ичиндеги жанагы мамлекеттик кадр маселесин оңдоп, ага биз мындай уверенность, мындай ишенимдүү кылмайынча ал балдар жоголуп кетет. Бүгүнкү күндө мен жана сөздүн башында айтпадымбы, 21-кылымдын кадрлары менен окуп келген белсемдүү деген балдарды деле чакырып сурап көрүңүздөр. Алар кандай системанын ичинде эме тоскоолдуктарды эме кылганда, мен мисалы үчүн өзүм эле айтайын, 2001-жылы бүтүп келгенден кийин мен суу маселелерин боюнча иштеп окуп келдим. Эми ошол Фергана өрөөнүндө иштегим келет деп барсам, ал жерде берилген нерсеси бул жанагы жөнөкөй бир эме бир специалисттин уровенинде берет экен да. Аны менен өсүп отурган магистратура үчүн жанагы 2,5 жылдык жасаган эмгегиң эч кандай кетпей калды да. Көпчүлүк балдар мисалы үчүн системага кирип дагы эң өсүп жеткендиги бул эме бөлүмдүн жетекчисине чейин жетти дагы, андан кийин кетип калды. Демек, бул жерде мамлекеттик системада биз ал нерсени оңдомоюнча ал балдарды макул окутуп койдук. Келгенден кийин аларды биз мына мамлекеттик башкаруу системасына аралаштыра турган бир жана цепочка деп коет го, чынжырчаны бириктирмейинче бул нерсе жугумдуу болбой калышы мүмкүн деп айттым. Рахмат. Сизге кайрылгым келип атат мынакей. Бул жерде чындыгында эле иш жаңы башталып атат. Президент дагы 1 айдын ичинде бардык жоболорду иретке тартипке келтирип ишке киргизгиле деп катуу мындай эмесин берип атат да сиздергечи, сунушунчу. Ушул эле учурда мынакей ушул сырттан айтылган башка адамдардын сунуштары, сиздерге берген кандайдыр бир рекомендациялары эске алынып, жоболорго киргизилеби, же болбосо буну билим берүү министрлиги өзү эле баягы өзүнүн казанында кайнап эле жок биз жазабыз деп эле жаза бересиңерби? Кимдер тартылат да? Рахмат. Албетте биз эксперттердин айтып аткан бизге сунуштарын биз
угабыз. Анан агайдын жана 3-4 коюп кеткен суроолоруна же болбосо сунуштарына мен жооп берип коеюн деп атам. Агай, рахмат. Сиз айтып аткан жана биринчи квоталар боюнча сиз туптуура айтып атасыз. Биз ал маселени да уже жана жобонун проекти уже даяр, долбоору. Ошо долбоордо ал пункт бар. Ошо сиз айткандай болуп жалаң эле шаардын балдары кетип калбас үчүн бир пункт республикалык комиссия обязательно жана квотаны карайт. Биздин мамлекеттин мисалы 7 дубан болсо, ошо 7 дубандан дагы балдар ушул стипендияга ээ болуп калсын, ээ болуш керек деген бир пункт ал киргизилди обязательно. Аны республикалык комиссия аймактан жок дегенде бирден өкүл, экиден өкүл болсо болот да, мисалы 50 адамдын ичинде. Ошону ушу экиден өкүл деле жакшы болот да, 2-3 тең бөлүнөт деп биз ошо квотага киргизип эме жободо ошондой пункт бар. Экинчи агай айтканы комиссия канчалык деңгээлде? Комиссия бул министрлер кабинетинин алдында түзүлөт. Ошон үчүн ал жакка мен ойлойм, сиздердин сунуштарыңыздагы кишилер дагы ал жактан дагы албетте ошо биздин билим берүү жаатында жакшы тажрыйбасы бар. Ошо сиз жана айтып кетип атасыз, сиздин жакшы өзүңүз тажрыйбаңыз бар экен. Мен ойлойм, ал кишилердин тажрыйбасы менен албетте пайдаланат болуш керек деп. Анан жанагы өзүмдүн дагы айтып өтпөдүм, критерийлер боюнча мен кошумча кылып кетейин деп атам. Бул жерде биз азыр 50 кишинин арасында, 50 баланын арасында магистрант, докторантура бир гана азыр быйыл өтө турган балдар эмес, дагы өз күчү менен уже өтүп, ошо жанагы алдыңкы 100 топко кирген вузда окуп аткан магистрант, докторанттарга дагы мүмкүнчүлүк болот. Ушул конкурска катышып, жанагы критерийлерге туура келсе, алар да ошол эл үмүттүү стипендиясына ээ болоруна дагы шарт түзүлүп атат жобого ылайык. Мүмкүнчүлүктөн пайдаланып мен суроо бергим келет да, ошол жобо менче эки нерсени көрүп атам да. Биринчиси, ошол министрликке эгерде жүктөлө турган болсо, жана конкурсту өткөргөнгө, министрликтин даярдап аткан жобосуна сиздер мисалы үчүн ошол 21-кылымдын кадрларын менен бүгүнкү күндө келип көз карандысыз иштеп аткан же болбосо сыртта жүргөн биздин кыргызстандыктарды кошконго мүмкүнчүлүгүңүздөр барбы? Анан экинчиси болсо, бүгүнкү күндө эң чоң маселеси болгон ошол президент үмүт артып, эл үмүтү деген стипендияны койгондон кийин, келгенден кийин министрлик ага чама чаркы жетпейт болуш керек. Бул ошол өкмөт так айтып бериш керек да. То есть келгенден кийин канчалык системанын ичинде ошолорду кадрларды кармап калабыз, анан кармап кала турган мүмкүнчүлүктөрү кайсылар? Ошол нерсени сүйлөшкөнгө биз сиздер мүмкүн талкууга аралашып калгандырсыздар, бар беле? Рахмат сурооңузга. Сиздин биринчи сурооңуз боюнча жанагы өтүп кеткен балдар кайра кайтып келгөнгө дедиңиз. Бул дагы жободо киргизилип, сиз айткан биринчи жана жобого биз сунуштарыбызды бергенге мүмкүнчүлүк барбы деп атпайсызбы? Конечно бар, анткени жобо бекиле элек. Азыр бул только долбоору жасалып атат. Ошон үчүн бул азыр долбоор. Экинчиден, сиз айтып аткан жанагы балдар окуп келгенде окуп бүтүп, мамлекет, президенттин фонду тарабынан каржыланып, андан кийин кайра возвратность болобу деп атпайсызбы? Ал дагы бул жободо каралган. Анткени ал балдар окуп келгенден кийин магистранттар 2 жылга чейин, докторанттар 3 жылга чейин каржылаган атпайбызбы жанагы бул долбоордун алкагында. Ошол балдардын кайра кайтып келип Кыргызстанга именно иштеп бере турган мөөнөтү коюлган эмес, бирок иштеп бере турган обязательство бар. Милдеттемеси бар. Анан кийин дагы бир жагы бар. Эгерде мисалы сиз айтып атасыз, жана 21-кылымдын кадрларына окуп барган балдардан мындай оолак болдум, алар бизди мындай достойно Кыргызстанды представлять эте алган жок деп атпайсызбы? Ошон эгер бул балдардын арасында да окуп жүрүп, мисалы анан бүтүрбөй таштап кетип окууну же болбосо бир башка өзүнүн жеке өзүнүн шарттары боюнча ушул берилип аткан стипендияны до конца окуп бүтүрбөсө аягына чейин, анда жободо каралып
пункт бар каралган, алар ошол каражатты кайра кайтарып берсин деген. Бул дагы баягы кимдир бирөөнүн мүмкүнчүлүгүн баягы колдонуп кайра мамлекеттин акчасын коромжо кылба деген нерсе экен да. Бирок мен да сиздерге бир сунуш айткым келип атат да, эмне үчүн бул долбоорду эгер азыр иштеп жатсаңыздар коомдук талкууга алып чыгып, баягы кеңешип кеткен бармак урубайт дегенде, эмне үчүн элдин алдына бир баш жакшы дегенде министрлик жакшы, билим берүү министрлиги өзү иштеп жаткан. Бирок ошо элдин назарына да коюп, талкууда ошо элдин да сунуштарын да кабыл алып, анан кандайдыр бир бүткөндөн кийин анан барып чыгарбайсыңарбы деген да сунуш да. Эгер ушунчалык буну эмнеге ошо жасаса болбойт? Азыр технологиялар өнүккөн заманда да. Рахмат сурооңузга. Мен дагы бир жолу белгилеп кетейин, бул долбоор, бул документтин баары министрлер кабинетинин постановлениясы менен бекилет. Аны бекиткенге чейин биз долбоорду обязательно общественное обсужденияга чыгарабыз. Чыгарасыздар, анткени биздин азыр кыргызстандык кеңешбек агай айткандай эле көп эле билимдүү, илимдүү адамдарыбыз көрүнүп калды дүйнөдө деле. Жана Айсел Сартбаеваны айтып атпайсызбы? Андай адамдар дагы ушул долбоорго өздөрүнүн бир кандайдыр бир коомдук талкууга чыгарсаңыздар, өзүнүн бир кеңештерин да берет беле деген да тилек да. Анан эми сиздерчи ушул эле мамлекеттин элдин үмүтү деп сонун аталган долбоор эми ушул элдин үмүтүн чын эле актай тургандай болуш үчүн биз ушу элге дагы мындай түшүндүрүү иштерин жүргүзүшүбүз керек да. Мисалы үчүн бул дароо эле студенттер эмес, магистранттар жана докторанттар, булар илимге кете турган адамдар экенин түшүнүшү керек да. Жалпы элчи бизде азырынча маалымат аз чыгып атпайбы? Ошо бизде ушу илимге кетип аткан балдардын көпчүлүгү ушундай мамлекеттик колдоого карабай туруп эле азыр көпчүлүгү сыртка башка программалар аркылуу кетип атышат да. Сиз ушу Кыргызстандан жылына канча адам чет элге ушу илимди изилдейм деп илим жагында кетип атканын билесиз да? Канчадан кетет? Ушу статистикасын билбейсиз да, э? Менин баамымда мен 2004-жылдан бери ушундай ар кандай стипендиялык фонддор, стипендиялык программалардын ичинде, конкурстук комиссиянын ичинде кызмат кылып келе жатам. Башында эгерде бир 200-дүн тегерегинде боло турган болсо, азыркы күндө бизде жанагы жекеменчик фирмалар дагы аралашып, мисалы үчүн Алмаз Арапов деген бар, дагы Алмаз Өмүрбеков деген бала бар беле. Ошол сыяктуу балдар түзгөн фонддор аркылуу дагы кетип аткандар көп. Акыркы менин укканым боюнча былтыркы жылда бир 3,5 миң менен 4 миңдин ортосундагы кыргызстандыктар ошол ар кандай жолдор менен кеткенин угуп калдым да. То есть мүмкүнчүлүк издегендер табышат. Мисалы үчүн чет элдик башка эмеде университеттерде, себеби алар өздөрүнүн рейтингин түшүрбөш үчүн, өздөрүнүн престижин түшүрбөш үчүн эң таланттуу деген балдарды дүйнө жүзү боюнча иштешет да, издейт. Мисалы үчүн Оксфорд да издейт. Ошондой таба турган болсо, аларды стипендия берип алып кетиши толук мүмкүнчүлүктөрү бар да. Ошол үчүн бизде мен жана айттым, 2004-жылдары бир 200-дүн тегерегинде болсо, азыр 3,5-4 миңдин тегерегинде кеткендерди билем да. Магистратура программасы менен кеткендер. Бакалавриат менен кеткендер ого эле көп болсо керек деп ойлойм. Ошо билим берүү министрлиги мисалы үчүн кыргыз өкмөтү көп эле учурда билим берүүгө жаштарга шарт түзгөнүн көрөбүз. Эки тараптуу келишимдер бар. Мисалы үчүн Венгрия менен ийгиликсиз болуп калды. Бул жанагындай ызычуусу көбүрөөк. Ошо Венгриядан тышкарыда көптөгөн өлкөлөр менен ушундай билим алуу, тажрыйба алмашууда эки тараптуу келишимдер түзүлгөндө, ошо стипендиялар менен да канча адам кеткен сиздерде? Азыркы учурда канча адам ушу мамлекеттин эсебинен же ушул мамлекет аркылуу мындай каржылык колдоо алышты да? Тилекке каршы мен азыр сизге так санын айта албайм. Бирок бизде жыл сайын ошо сиз айтып өткөн Венгрия менен Россияга көп кетишет балдар ошо эки жактык келишим менен. Бирок так сан азырынча ошо айтсаңыз, кайсы өлкөлөр менен сиздерден ошо эки тараптуу билим берүү жана тажрыйба алмашуу боюнча келишимдериңиздер бар да? Орус Федерациясынан тышкары жана Венгриядан тышкары. Кайсы өлкөлөргө кетип атышат да?
Мен кошумчалап койсом билген- болобу, мен акыркы 3-4 жылдын ичинде бир ошол сыяктуу 3-4 эмеге аралашып калдым. Жанагы Тажикстан менен Өзбекстандан келип жыл сайын кабыл алып атпайсызбы, борбордук вуздар аркылуучу. Ошол программага катышканмын. Андан сырткары жанагы Тышкы иштер министрлиги аркылуу кеткен дагы Россия башка жактар менен катышкандар бар экен да. Бирок ошонун алган тажрыйбам мен айттым го, башка мисалы үчүн Америка, ООН же башка Европа биримдиги алар каржылаган стипендия фонддорго дагы конкурстук комиссиянын ичинде отурам. Айырмасы бир эки нерсе өзгөчөлөнүп турат да. Тиги министрликте эме кылганда биринчиси тандалуу критерийлеринин ичинде спор кыла турган нерселер аябай көп. Ошон министрлиги тандаган критерийлер биздин жанагы билим берүү министри же министрлиги же жанагы мамлекеттик органдар даярдаган эмедечи. Анан экинчиси жанагы чиновниктердин колу кайсы тарабынан эме кылсаң дагы чыга калат да. Ошол үчүн мүмкүнчүлүктөн пайдаланып эфирден айткым келет да, урматтуу президент, эгерде ушул нерсени угуп кала турган болсоңуз, могул фонд жакшы үмүт менен жасалып атат. Бирок колдон келишинче ошол жергиликтүү чиновниктердин колун мындай тийгизбей турган кылып даярдай турган болсо, мына системанын ишинчи жанагы тандалуусу чыккан нерселер биз эл үчүн иштеп бермек да. Себеби эми кантсе дагы жөнөкөй иштеп аткан, мисалы үчүн жалпы республикалык тестирлөөдө деле жыл сайын чыккан чырларды көрөбүз да. Биздин жергиликтүү чиновниктер көбүрөөк экен да. Аралашканга аракет кылышат да. Эми биз программабыз жыйынтыкталып баратат. Ошо сиз кыска эле айтсаңыз, негизи ошо президент үмүт артып, жаштарга келечекке деп ушу ачып аткан жакшы нерсесин дагы аягын алып барып чиновниктер, билим берүү министрлиги алып барып баягы жаман кылып жарга такап, элдин арасында мындай ишенимди жок кылып жүрбөш үчүн эмнени эске аласыздар? Рахмат сурооңузга. Билим берүү министрлиги жанагы тандоого катышпайт. Аны мен жана айтып өттүм, аны республикалык комиссия тандайт. Билим берүү министрлиги только биз технический жагынан жардам беришибиз мүмкүн. Калган бүт баарын кабинета министринин алдындагы, президенттин алдында түзүлгөн республикалык комиссия иштеп чыгып, тандоону ошол комиссия жүргүзөт. Жанагындай коррупциялык схемалардын болбошуна кандай тобокелдиктерди эске алып атасыңар? Эми мен жана сизге айтып өтпөдүм, жана критериялар. Ушул критериялардын бир IT технологияларды киргизип, онлайн класстарбы, элдин баары көрүп тургандай, же кандайдыр бир бир жаңычылдык нерсе киргизилеби же болбойбу? 3 жылдан бери өзүңүздөр билесиздер, пандемия болгондон бери биз азыр жанагы окуу жайларга, жогорку жана орто окуу жайларына өткөн үчүн онлайн зачисление вузы, спузы деген программа иштеп чыгарылган. Ошол программа менен азыр 3 жылдан бери балдар очно келип тапшырбайт окууга. Үйдөн эле отуруп алып, энаталар бүт баары ошо жанагы онлайн поступление вузы деген сайт, ошол программа аркылуу өтүшөт. Анан биз дагы ошол жободо да ошол пунктты карап кеттик. Жанагы отбордун, ошол балдар отборго эмеге конкурска катышарда документтин баарын биз ошол программага дагы бир ошол программа сыяктуу бир электронный дагы бир портал иштеп чыгалы деп атабыз. Ошол порталда сиз айткандай эч бирөөнүн кийлигишиси жок, ар бир талапкер өзүнүн документтерин бүт баарын ошол портал аркылуу берет. Анан комиссия ошо порталдан карап, жанагы эле мен өзүдө айтып өтүргөн, жанагы онлайн зачисление сыяктуу эле комиссия карайт. Ал жакта келип, мындай уже турлар өтүп бүткөндөн кийин гана жана сертификатты берерде, балким комиссияга келип ошондо гана жана талапкерлер жолугушу мүмкүн. Ага чейин биз ошо жободо ошондой карап атабыз, бүт ошондой онлайн зачисление болот. Рахмат. Жогоруда биз бул жерде эл үмүтү деген эл аралык стипендия боюнча талкуу кылдык. Ага билим берүү боюнча эксперт Кеңешбек Сайназаров агайыбыздын келишими менен
ыраазычылык билдиребиз. Ошондой эле билим берүү илим министрлигинен орто жана жогорку окуу жайлар боюнча башкармалыктын баш кадиси Алимбаева Дамира эжебиз келген. Сизге да ыраазычылык билдиребиз. Бүгүнкү биз программабызда талкуу кылган чын эле президент ак ниети менен чыгарган ушул эл үмүтү эл аралык стипендиясы чыныгы Кыргызстандын улан кыздарына билим жолуна жол ачкан, жакшы келечекте Кыргызстандын келечеги үчүн иштей турган программа болушуна биз өтө ынтызар болуп турабыз. Андыктан ар бир айтылган нерсе эске алынат деген ниеттебиз. Саламатта калыңыздар.